Bismillahirrahmanirrahim. Allah bir nimetni bergende, bir жақшылықты, bir белекти бергенде, Аллах Таала өзүнүн айкөлдүүлүгү менен, өзүнүн чексиз болгон мээриминин себебинен Аллах Таала берет. Ага татый турган биздин бир жақшылыгыбыз жок. Эки көздүн көрүүсү, бала чаканын болуусу, дайыма ден соолукта жүрүүбүз. Бул Аллах Тааланын белеги. Буну эгерде адилеттүүлүккө сала турган болсо, мунун акысын берип тур, анан биз алган жерибиз жок. Ордуну бере албайбыз. Алланын берген белеги өзүнүн болгон айкөлдүүлүгүнүн себебинен улам болот. Ал эми белектин калуусу үчүн аны кадырлаш керек. Белектин көбөйүүсү үчүн ага шүгүр кылуу керек. Эгерде берген белектерди кадырлабасак, жашообуздагы болуп жаткан жакшылыктарга шүгүр кылбасак, анда Алланын тартиби ошондой, Алла Таала аны алып коет. Ким кадырлай турган, ким шүгүр кыла турган пенделерге Алла Таала аны көчүрүп коет. Ошондон урматтуу туган, Куранда да Алла субхана таала айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум". Эгерде силер шүгүр кыла турган болсоңор, Алланын болгон мамилеси. Берген нияматыма шүгүр кылгыла, ла азиданна. Албетте сөзсүз анык. 3 бекемдөө сөздөрү менен Алла Таала айтат. Албетте сөзсүз анык, мен аны силерге көбөйтүп берем. Аны көбөйтө берем. Кайсыл нерсеге шүгүр болбосун, Алладан чечим, сөзсүз Аллах Таала ал нияматты көбөйтүп берет. Албайт бизден иншалла.